Bismillahirrahmanirrahim. Улуу мээримдүү, ырайымдуу борекер Аллах Тааламдын аты менен баштайбыз. Ошол мээримдүү, ырайымдуу борекер, чексиз кудуреттин ээси улуу Аллах Таалам өзүнүн мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу менен сиздерге дагы мүмкүнчүлүк берип, дал ушул ыйык жайларга келип, бүткүл ааламга рахмат болуп түшүрүлгөн сүйкүмдүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мубарак денеси коюлган кабырын келип, зыярат кылып, пайгамбарыбызга салам жолдоп, пайгамбарыбызга салават жолдоп кеткенге, ошонун катарында бүткүл аламга дин таркалышына себепчи болгон сахабалардын кабырын зыярат кылып кеткенге Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген болсун. Ушул убакыттан пайдаланып, Ыйман Аманат коомдун кайрымдуулук фондунун жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби пайгамбарыбыз өзүнүн куттуу хадисинде айтат: адамдардын кылган жакшылыгына ыраазычылык билдире албаган адам Аллах Тааламдын берген нематтарына ыраазычылык билдире албайт деген. Ошол себептен биз ушул убакытка чейин Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фондуна колдоо көрсөтүп келе жаткан берешен, жоомарт, март мусулман бир туугандарыбызга ыраазычылык билдиребиз иншалла. Аллах Таалам алардын үй бүлөсүнө дагы өзүнүн өкүмүн пайгамбарыбыздын сүннөт тарыха жашоосун берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.